Медер Шатемиров 10 жылдан бери автоунаа айдоочу жайда автомеханик болуп эмгектенет. Анын айтымында унаа айдоочу жайга эскилиги жеткен Орусия, Өзбекстан өлкөлөрүнөн алынып келинген. Унааларды көп алып келе башташты. Ал эми 1 январдан тарта мындай абалы начар унаалардын саны кескин көбөйөт деп кооптонууда. Чирик машиналар көп келет. Чирик машинаны бизде эле мисалы мастерлер жеке эле машина сүйүүчүлөр эмес, машина сүйүүчүлөр бул айдагысы да келбейт. Бизде эле ошондой эле баягы чирик машинаны мондай бүт жагы чечип атсаң эле өзүнөн колдон сына берет. Андайды жасагыбыз да келбейт да. Бирок эми айла жок жасайбыз. Себептен ал биздин жумушубуз. Клиент келип атса, биз ага отказ бере албайбыз. Биз эки функцияны кылып атабыз да. Биз Россиянын машинасын алабыз. Өздөрүнүн автопроизводствосын, российский машина, Россияда сборка болгон иномаркаларды, бирок алардын качествосу совсем башка. Экинчиден, биз азыр Россияны эски темирден тазалап атабыз. Эски уже утилизация кете турчу мусорду биз өзүбүзгө таштап келип атабыз да. Биздин мамлекет бул тупиковый мамлекет да. Биз Өзбекстанга сата албайбыз. Өзбектер бизден машина эч качан сатып ала албайт. Тажикстан сатып ала албайт. Казакстанга чыкпайт бизде. Казакстанга чыкса жаңы эле машиналар чыгат да. Биз мындайча айтканда чоң бир утилизационный мамлекет бизде. Азыр эми мына элдер ташый баштады бүт чириген машиналарды. Каарманыбыз билдиргендей, Америка, Жапония сыяктуу мамлекеттерден келген унаалардын абалы калдаганча жакшы жана сапаттуу. Жогоруда аталган мамлекеттерде чогултулган унаалар экологияга терс таасирин болушунча азыраак тийгизүүгө ылайыкташылып жасалган. Ал деген калктын саламаттыгына да зыяны азыраак тийгизмек дегенди билдирет. Болбосо чыккан жылы бир топ болгон унаалар ансыз деле кара түтүн каптаган шаардын абасын ого бетер булгайт дейт унаа оңдоо жайдын кызматкери. КПД деген түшүнүк бар мотордо. КПД деген бул вредный выбростор, зыяндуу заттарды экологияны чыгарбаш үчүн көп автопроизводительдер ошого азыр көп аракет салат да. Бул система зажигания, жаңы майдын, бензиндин күйүшү сыртка чыкканчы. Бул мындай система өзбекский бюджетный варианттарда андай система эч кандай жок. Бул өзгөчө машина ысык кезинде жаңыдан жылытып атканда сыртка атмосферага чала күйгөн бензин мотордун майы менен аралашып сыртка абага чыгат бул. Жаңыраак, свежийраак машиналарды алсак, система фаза газораспределения ошондон өзгөрүлгөн, муздак кезинде дагы бензиндин, майдын күйүүсү жакшы, анан сыртка уже тазараак, зыяндуу заттар азыраак чыгат да. Бизге машина көбүнчө Грузиядан келип атат. Бул Грузияга Америкадан келет. Грузия бул ушундай мамлекет болду, азыр центр болду да, биздин континенттин центри болду. Бүт мамлекеттеги жарандар барып Грузиядан машина ташып атышат. Мисалы үчүн бизде деле ошондой условия алып койсо болмок да. 200 миңге 1-2 жыл мурун бир жакшыраак, акыбалы жакшы, жылы жаңыраак машина алып айдап жүргөн болсок, азыр ошол эле 200 миңге базарга машина алалы деп барсак, бир эски чирик машина алабыз. Аны тегин карасаң, бир Россиядан келген машина да, чирик асты, бүт эле ушундай май куйлат, антифриз агат, мунун баары биздин экологияга да зыян. Ал мындайча айтканда, алган киши дагы тапкан акчасын үй бүлөсүнө сарптабай ошо айдап жүргөн машинасына эле сала берет. Эске салсак, 19 ноябрда өткөн жыйында Евразия экономикалык комиссия 3-өлкөдөн кирген автоунааларга бажы алымдарын сактап туруу боюнча Кыргызстандын өтүнүчүн канааттандырган жок. Натыйжада 2020 жылдын 1 январынан тарта Кыргызстанда автоунаалардын бажы төлөмдөрү кымбаттайт. Аталган маалыматты шаар тургундары кандай кабыл алууда деген суроо салдык. Уруксат бербеген себеби тиги Россиянын машинасынын баарын алып келип өткүш керек да, ошол болот да. Я не знаю. Билбейм мындан ары эмне болорун. Баягыдай эле карапайым калк үчүн кыйын болот. Бул маселени биздин бийлик чечүүгө аракет кылышса болот. Алып саткандарга кандай болуп калат, ошо алып келген немелерге кыйын болуп калат дейм. Алар деле ошол менен үйүн багып, семьясын багып дегендей ошол менен иш кылып аткандарга кыйын болуп калат го.
Жаңы жылдан тарта Евразия экономикалык биримдигине кирбеген 3-өлкөлөрдөн алынып келинген унаалар үчүн бажы төлөмү көтөрүлөт. Автоунаалардын тарифтери анын сатылып алынган баасынан, жылынан жана кыймылдаткычынын көлөмүнөн көз каранды болот. Бул боюнча серепчилердин пикири. Баягы сервис схемалар болот. ЕАЭС аркылуу, Россия аркылуу, Казакстан аркылуу келе турчу. Кыргызстан аркылуу да ушундай сервис схемалар пайда болот. Анан негизи баягы жалпы ушул бул делатылган ставка менен общий режим менен дагы таможня айтты го, алса болот депчи машиналарды. Ушундай. Мисалы үчүн общий режим менен алса, баягы 30 миңдик машина алганда 10 миң төлөгөндүн ордуна 3 миңдей төлөп калышы мүмкүн да. Сатып алчу Ростамашкага. Менин көз карашым ушул евразийский ЕАЭПтен чыгууга же ЕАЭПтеги мындай шарттарды аткарбоого ушундай жол алыш керек. Айзада Нурадилова, Гүлчөрө Казымкулов, Нью ТВ.